Элдик медиа баарына сөз беребиз. Сооронбай Шариповичтин өкүлү катары, Асылбек Шариповичтин өкүлү катары биз Генеральный прокуратурага арыз менен кайрылдык. Заведомо ложный донос боюнча Капаровдун үстүнөн. Себеп дегенде баягы 3 миллион боюнча айтылып атпайбы, алган депчи. Бирок эч кандай буга далил жок. Ошо бул соттун прокуратурасынын токтому бар. Ошо токтомго боюнча, ошо токтомго ылайык Жээнбековдун кыймыл аракети кылмыштын курамы жок болгондуктан иш кыскартылган. Ошого карабай ошону билип туруп, дагы эле ошол 3 миллион жөнүндө айтып жүрөт. Андан кийин 50 миллион деп айтылып жүрөт. Ошол боюнча биз арыз менен кайрылып Генеральный прокуратурага жоопко тартуу маселесин Капаровду дагы 344 берене боюнча кылмыш жоопкерчилигине тартуу маселесин койдук. Азыр эми РППга катталгандан кийин тергөө амалдары жүрө баштайт деп эсептейм.